Кыргызстанда bir жыл ичинде 6000ге жакын кыз келин зордук зомбулук көрөт. Мындай көрүнүш жогорку кеңеште аялдардын, балдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кеңештин кезектеги жыйынында талкууланды. Баягы негизи саясатта жүргөн айымдарды чакырдык да, себеби селекцияда болгон мынау аябай коркунучтуу, үрөйдү учурган, жаман окуя болбоду. Ошолордун туугандарын, Аселдин туугандарын атайын чакырдык. Ушул жерде карап, ушул жерде бир чоң чечимдерге келели деп чечтик. Ушул маселелерди кароо максатында бүгүн олуттуу аудитория топтолуп отурабыз. Жыйында селекцияда кулак мурду кесилген келиндин окуясы башкы темага айланды. Илекулүү Элвира Сурабалдиева үрөй учурган окуя болгончо карап отура бербестен, аял менен эркектин ортосундагы мамилеге киришүү мезгилдин талабы болуп турганын айтат. Бирок ушундай нерсеге жеткенден кийин, бизде резонанс болгондон кийин гана мамлекет башчылары, өкмөт башчылары, депутаттар, укук органдар мындай ой алгансып биз отуруп калабыз да. Ошондуктан урматтуу коллегалар, бүгүнкү чогулушта жолуккан келген адамдардын баарына кайрылып кетет элем да. Ар бирөөбүздүн башыбызда кыздар турат. Ар бирөөбүздүн башыбызда жакындай аялдардын өкүлдөрү турат да, аялдар турат да. Ошол келечек муундарга азыр биз мыйзамдарды киргизип бербесек, биз кызматтан кеткенден кийин эртеңки күнү окуялар улана берсе, ошол биз баардыгыбыз жоопкерчиликти мойнубузга алабыз дегенге ишенгим келет. Кулак мурду кесилген Асел аттуу жарандын эсине келгенден кийинки эң биринчи сөз эле нааразымын деген сөз болгонун анын тай эжеси Айнура Катаганова билдирди. Мен ойлойм, акыркы соттун Индира айым айтты, мен да толуктап кетейин. Мен Аселдин жанында апасы ооруп калганына байланыштуу Аселдин эң биринчи эсине келген биринчи сөздөрүн мен уктум. Биринчиси албетте балдарым болду, экинчиси апасы болду. Анан нааразымын деген сөз чыкты. Анан сүйлөй албайт. Анан мен акырын сылап анан биртигиден дагы нааразымын деди. Анан эмне болду Асел? Эмнеге нааразысың десем, мен нааразымын акыркы сотто деди. Акыркы сотто деди. Судья Токтоматов, эки заседатели, прокурор, бул зөөкүр. 5 эркек турду ошол жактан деди. Мен ошол жактан чөгүлөп мен ыйладым деди. Мен мага жардам бергиле, муну калтырбагылачы, муну бошотпогулачы, бул мени өлтүрөт. Мага жардам бергиле деди. Жыйында жабырлануучу келиндин бир тууган агасы карындашынын укуктары сакталбай калганына токтолду. Ал жолдошунан качып Италияга чейин качып кеткенин баса белгиледи. Биринчиден ушу биздин сот системасына аябай нааразыбыз. Элде деле ушундай понятие болуп калганда биздин сот система бул жөн эле аукцион депчи. Кимдин акчасы көп ушул утат депчи. Ошондой эле да бияктачы. Анан кийин бияқта да көп мен карындашымдын укуктары корголбой калганда. Мындай нааразычылыктарга Сокулук райондук сотунун башчысы мындай деп жооп берди. Соттолуучунун Эстебесовдун сот залынан бошотулушу боюнча ага мыйзам жол берет. Себеби сот тарабынан Эстебесовду күнөөлүү деп таап 5 жылга эркинен ажыратылып 3 жылдык пробациялык көзөмөл дайындалып атат. Азыркы бүгүнкү күндөгү мыйзамдын талабына ылайык эгер соттолуучу эркиндигинен ажыратууга байланышпаган жаза менен соттолгон болсо, анда сот залынан бошотулуш керек да өзү. Ал эми Ички иштер министрлигинин өкүлү зомбулукту болтурбөө үчүн мыйзамдар бар экенин айтып, кеп аны аткарган кызматкерлерде болуп жаткандыгын баса белгиледи. Мындай кемчиликтерден кийин кыз келиндердин коопсуздугу үчүн атайын мобилдик тиркеме иштелип чыгаарын кошумчалады. Эми баардыгыбыз ушул жерде отургандардын баарыбыз чогуу иштешибиз керек. Себеби мына мыйзамыбыз жакшы, бардыгына жазылып турат. Ал жерде 17 субъект деген көрсөтүлгөн. Эми баягы бир орган, эки органда дайыма иштей берсек бул результат көп бербейт экен. Ошону сиздерден суранарбыз. Ички иштер министрлиги дайыма ачыкпыз. Биз дайыма сиздер менен иштешкенге дайыма даярбыз. Ким менен болбосун. Жогорудагы жагдайлардын баары эске алынып, жогорку кеңештин 33 депутаты биргеликте мыйзам долбоорун иштеп чыгып, айымдардын коопсуздугун камсыздоого аракет кылышууда. Жыйынтыгын мыйзам кабыл алынып күчүнө киргенден кийин көрө жатарбыз.